O жаштар, жигиттер тобу мүмкүнчүлүгү жеткендер үйлөнгүлө. Анткенде үйлөнүүнүн эки пайдасы бар. Биринчиси агадду лил басар, адамдын көзүнү сактоого жардам берет. Экинчиси болсо ахсану лил фарж, уяттуу жерлерини сактоого жардам берет, пакиза болууга жардам берет. Ал эми эгер ким күчү жетпей турган болсо үйлөнгөнгө, анда ал адам орозо кармасын, анткени орозо анын напси кумарыны сындырууга себеп болот деп пайгамбар алейхиссалам сиз менен бизге жолдомо көрсөттү. Демек адам баласынын табияты кандай болбосун, ичинде напси кумарды толуктоо бир талабы бар экен. Же адал жол менен болобу, же арам жол менен болобу, адам кандай болсо дагы бар бир напси кумарыны толуктабаса, инсанды Аллах Таала халакнакум азважа, биз силерди жуп-жуп кылып жараттык деген эркек аялга, аял киши эркекке муктаждыгы бул сөзсүз бар нерсе да, турган нерсе. Эгерде адал жол менен мүмкүнчүлүгү никеге жол болбой аткан болсо, шарт туура эмес келип жаткан болсо, анда пайгамбарыбыз алейхиссалам эмне деди? Орозо кармагыла деди. Себеби орозодо өтө көп пайда бар экен. Ошол пайдалардын эң чоңу эмне? Бул напсини сындырат экен. Напси сынгандан кийин башка дене мүчөлөр деле адам баласына моюн сунуп калат экен. Уламалар айткандай, качанда напси тойгон болсо, бүткүл дене мүчө ач болуп калат, качанда напси ачка жүргөн болсо, бүткүл дене мүчө ток болот дейт. Ошондуктан иншалла көздү сактайм десек, напси кумарыбызды колго кармайм десек, анда сиз менен биз орозого бекем ниет кылыш керекпиз. Эки түрдүү табият бар да, бир бар айбанаттардын табияты, бир бар периштелердин табияты. Айбандардын табияты жеп ичүү, напси кумарын толуктоо гана. Периштелердин табияты Аллах Таалага ибадат кылып, Аллах Тааланын айтканын аткарып, бирок жебей, ичпей, напси кумарына батпоо бул периштелердики. Ошондуктан адам канча тамактанса, канча суусундуктарды колдонсо, напси кумарына бата турган жашоодо, жыргалчылыкта, наз-неаматта болсо, ал мактана турган нерсе эмес экен, балким периштелердин сыпаты менен мактансак жарашат экен да. Жеп ичкенибиз бул айбанаттын өзгөчөлүгү менен мактануу болуп калат экен да. Өзүбүздүн жашоо шартыбыз өтө мыкты деңгээлде болуусуну менен мактансак, бул айбандардын негизги талабыны толтурууда мен эң мыктымын деп эле мактангандай болуп калат экенбиз да. Ошондуктан сиз менен биз иншалла кээде чочуп кеткенде нафил орозолорду да кармап туралы иншалла. Биринчи күнү, 4-үнчү күнгө орозолор бар. Айямул бейз деп коет. 13-чү, 14-чү, 15-чи ай санагы менен ошо күндөрдө орозо кармала турган орозолор бар. Өмүр бою сооп, орозо карма деген сооп алат. Ошолорго аракет кылалы. Болбосо көз эгер туура эмес жакка кете турган болсо, адам баласына кыйын эле болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисте айтат: "Ан-назрату сахмун масмумун мин сихами иблис. Ман таракаха махафаталлахи абдалаху анха иманан яжиду халаватаху фи қалбихи" дейт. Бул көз, кароо, бул ууланган бир жебе, иблистин, шайтандын, Алланын каргышына калган жебелеринен болгон ууланган бир жебе дейт. Ким аны таштап койсо, Алладан коркондук себептен. Алладан коркуп карабай койдук да. Кароо дегенден максат арам нерселерге кароо, бул шайтандын уулаган бир жебесини сизге салды, ошону атып атасың дейт да. Ууланган жебени колдонуп атасың. Ким карабай кое турган болсо арам нерселерге, уяттуу нерселерге, анда Аллах Таала анын ордуна жүрөгүндө анын даамын тата турган иманга Аллах Таала алмаштырып берет дейт. Иманы күчөйөт экен, иманы кубатталат экен. Эгерде арамды көрүп туруп, биринчи көрүш лака. Бир караганда көрүп калсаңыз да, бул боло берет. Бул күнөө эмес. Бул иманга каршы эмес. Бул адамдын табияты, адамдын жаралышы. Бирок экинчи жолу кайра кароо, мына бул адамдын иманына каршы болуп калат да. Ошо бир көрдүңүз, демек сизге эч кандай мамилеси жок, бейтааныш аялбы? Анда дароо не кылыш керек экенбиз? Көздү алсак, анын жүрөгүндө даамыны, таттуулугун тата турган деңгээлдеги бир иманга Аллах Таала алмаштырып берет дейт.
Ошондуктан иман дагы экиге бөлүнөт экен. Кээде жөн эле иман, кээде анын ширини болгон, анын даамы болгон, таттуулугу болгон кээде иман бар экен да. Имандын даамын татуу башка, жөн эле имандуу болуп жашаган башка. Бир адам мисалы 80-жылы чыккан Жигули айдап бараткан менен 2020-жылы чыккан Lexus айдап баргандын экөөнүн сезими башка-башка болот да. Тура Жигули айдаганда анда даам татпайсыз да, тарака турук тура. Бузулуп калса кайра аркасынан түртүп, анын даамы жок. Бирок жете турган жерге, бирок рахат албай жетесиз. Бирок ошонун ичиндесиз да. Бирок жетип аласыз максатыңызгачы. Бирок рахаты жок да. Ал эми Lexus'ка кетип аткан болсоңуз, анда бардык рахат менен тынч, эч кандай сырттагы жагымсыз үндөр угулбайт, дене мүчөңүз чарчабайт, жеңил желпи бара турган жерге бардык шарт менен жетип аласыз. Ошондой эле имандын даамын татуу деген бар да. Намаздын даамын татып окуу бул башка. Орозонун даамын татып кармоо бул башка. Куранды рахаттанып окуган бул башка. Бул качан экен? Мына ошол амалдардын бири имандын даамын алып келүүгө себеп болгон көзүбүздү арамдан тосуп кое турган болсок. Бир жолу бирөө үйүнө келип аялына айтат экен. Бүгүн мен чоң бир нерсе кылдым. Эмне кылдыңыз десе, жолдон келатсам, жумуштан чыгып алып үйүмө бир өтө сулуу аял келип калды. Аябай сулуу экен. Көзүмө бир көрүнүп калды. Ана мен көзүмдү сактадым да, ошол жерден анан Аллах Таала үчүн деп көзүмдү сактап ошондо дуа кылдым дептир да. Алымдар айтат, арамды көргөндөн кийин көздү сактап туруп, дароо дуа кылыңыз, анткени дубаңыз кабыл болот. Напсиге болгон чоң күрөшүү, курбанчылык кылдыңыз, мужахада кылдыңыз, ошол учурдагы дуаңыз сиздике кабыл дейт да. Кабыл боло турган учурда мен дуа кылдым, көзүмдү сактадым десе, аял аябай сүйүнүп кетиптир, эркеги менен сыймыктанып, мына чыныгы эркек башкаларга көз салбайт деп анан сүйүнүп, эмне деп дуа кылдыңыз десе айтыптыр, я Алла, ушул аялдан дагы сулуурагын мага экинчи кылып туруп берчи деп дуа кылдым дейт да. Экинчи аял кылып берчи деп дуа кылдым деген экен да. Ошосуңар урматтуу туугандар, көздү сактап туруп, ошол учурда дуа кылалы. Эмне деп дуа кылалы? Я Алла, мына мен сенден корккондуктан көзүмдү сактап атам. Акылсыз болуп калып, же бир заманадан калып кеткендик себептен эмес, балким сен мага эң жакшы туу чокуда напси кумарды аткара турган бейишти убада кылгансың. Ошол бейиштин фирдавсына мени алып кел, ошол жердеги хурул айындар менен, ошол жактагы көзү кара болгон кыздар менен мени рахаттандыр, дүйнөнүн ыплас жашоосуна мени сактап эле койчу деп дуа кылыш керек экен да. Мунун рахатыны менден алып салгын, буга жиркенич пайда кылып койгон депчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте мындай дейт. Kullu aynin bakiya yawmal qiyama illa aynan. Aynun gaddat an maharimillah. Ар бир дейт көз кыямат күндө, кыямат болгондо ыйлайт дейт. Көздөн жаш чыгат. Жаш түгөнү отуруп кан чыгат, кан түгөнү отуруп ириңдер чыгат. Бул дүйнөдөгү кылган туура эмес жашоосуна кыямат кайым болгондо, амалдар көз алдыбызга коюлуп, бардыгы көз алдыбызга келип калганда, адам баласы ыйлап баштайт. Пайгамбарлар дагы келип туруп адамдарга мээнет кылат эле да. Акыретти эстетип, адамдардын оңолуусуна. Ошол пайгамбарлардын мээнетинин максаттарынын бири эмне болгон десе, пайгамбарлардын мээнетинин максаты өлгөндөн кийинки келе турган түшүнүк өлбөй туруп келип калса, ошон үчүн пайгамбарлар аракеттенет эле. Өлгөндөн кийин кандай түшүнүк келет? Раббана абсарына, о Раббим, биз бардык нерсени көрүп түшүндүк. Бардыгы чындык экен, кабыр бар экен, ал жакта жылан чаян деген бар экен, ал жакта сурак бар экен, же бейиштин бир бакчасы, же тозоктун бир чуңкурун айланат экен. Кыямат карганда ар бир амалга суроо жооп берүү болуп калат экен. Көз канча нерсени көрдү, эмне ниетте көрдү, баары болот экен. Фаржи'на, эми бизди бул дүйнөгө кайтаргын. На'мал салихан, биз жакшы болуп жашайлы, күнөөлөрдү таштайлы, тоба кылалы деп адам баласы толук ишенимге келет да. Мукинун болот, толук ишенимге келет, бекем жүрөктөн ишенет. Мына ошол түшүнүк дүйнөдө келип калса экен, өлбөй туруп деп пайгамбарлар ошончо мээнет кылган да. Тирүү учурда туруп тоба кылып калсак, көздүн арам экенин түшүнүп, ушул хадистерди угуп, аяттарды угуп, болду, көздөн ыйлап дүйнөдө эле тоба кылып, ахиретте ыйлагандын пайдасы жок да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ар бир көз ыйлайт дейт. Ар бир көз ыйлайт кыямат күндө. Бирок Алла арам кылган нерселерден төмөн болуп өзүнү сактаган көздөн башка дейт.
Алла арам кылып койгон нерселерди карабаган көз кыямат күнү ыйлабайт экен. Демек карама каршы мааниси арам нерсени караса кыяматта сөзсүз ал көз ыйлайт дейт. Ошондуктан көзүбүздү арамдан, урматтуу туугандарым, баардыгыбыз сактагандын аракетини кылалы. Арам нерсени караса дейт, зыяндарынын бири илимдин эшиги ачылып калат. Акылына караңгылык басып калат. Имам Шафии рахматуллахи, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии рахматуллахи, исламдын чоң аалымдарынан, бир мазхабтын башчысы, негиздөөчүсү. Ошол киши айтат: "Шакауту иля вакиин суа хифзи, фа аршадани иля таркил мааси." Мен дейт барып өзүнүн Ваки деген устазыма өзүмдүн зээнимдин жаттоо жөндөмүнүн алсыз экендигине, начар экендигине мен барып арыздандым дейт. Устазым эмне деди? Фа аршадани иля таркил мааси. Мени күнөөлөрдү таштоого мага насаат берди, жолдомо берди. Фа ахбарани би аннал илма нурун ва нуруллахи ла ю'та лил аси. Анан мага ушундай кабар айтты: бул илим Аллахтын затынан чыга турган бир нур болот. Алланын нуру Аллага тоңмоюн болгон күнөө жасап жаткан адамга берилбейт деп айтты дейт. Ошондуктан урматтуу туугандар, илимдин алып келүүнүн дагы эң чоң жолу бул күнөөдөн сактануу, зейинди ачуу, адамдын жаттоо жөндөмүнү өтө өрчүтүү, өнүктүрүү деле көздү арам нерселерден сактоодон турат экен. Абу Айюб Ансари радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин айтат: "Арбаун мин сунанил мурсалин." 4 нерсе мурдакы бүткүл жөнөтүлгөн элчилер, пайгамбарлардын сүннөтүнөн болуп саналат. Ал-хая ва тааттур ва сивак ва никах. Хая уялуу, тааттур атыр колдонуу, мисвак колдонуу жана никелешүү бул мурдакы бардык пайгамбарлардын сүннөтүнөн болот дейт. Эми сүннөтүнөн дегени каулан ва фи'лан, айткан сөз. Яни кээ бир пайгамбарлардын айтканы да сүннөт, пайгамбарлардын кылганы да сүннөт. Мисалы Мухаммад алейхиссалату вассалам үйлөнгүлө деп оозу менен айткан, жана үйлөнүп дагы иш жүзүндө көрсөткөн. Ал эми Иса алейхиссалам үйлөнгүлө деп оозу менен айткан, тили менен айткан, бирок иш жүзүндө көрсөтө алган эмес. Жаш кезинде дүйнөдөн кайткан. Яни бул сүннөттөн дегенден максат ошо пайгамбарлар, кээ бир пайгамбарлар айткан, кээ бир пайгамбарлар иш жүзүндө да көрсөтүп кеткен. Демек бардык пайгамбарларда ушул 4 нерсе болгон экен. Уяттуу пайгамбар болгон экен, ар бир пайгамбарда уят бар эле, ар бир пайгамбарларда жипар жит колдонуп жүрүү бар эле. Пайгамбар алейхиссаламда сүннөтү, пайгамбардын денесинен терили өзү негизи атыр болуп чыкса дагы, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат эле? Дагы миск колдонот болчу, дагы атыр колдонот болчу да. Алсын пайгамбарыбыз өз денесинен чыккан тери ошол заманадагы кыяматка чейин келе турган атырлардан канча брендовский атырлар болбосун, ошолорна долче болобу, лаваш болобу, ошонун бардыгынан жипар життүү болуп турган атыр пайгамбарыбыздын денесинен эле чыгат болчу да. Бирок бизге үйрөтүш үчүн життүү бололу, таза бололу, мусулманды көргөн адам ушул адамдай болсом экен деп эңсеген деңгээлде бололу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой тартипти колдонгон. Бул демек бир эле пайгамбарыбыз эмес, адам атадан баштап бардык пайгамбарлар ушундай життүү жүргөн экен. Кир болуп алып жүдөңкү жүргөн эмес экен. Васивак, экинчи эле мындан нары эмне деп атат? Сивак, тиш тазалоо дейт. Бул деле жеке тазалыкка кирет тура. Тиш тазалоо дагы пайгамбарлардын сүннөтүнөн болот дейт. Ошондой эле никах, үйлөнүү дагы пайгамбарлардын сүннөтүнөн. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Al-ihsan ihsanan, ihsanu afafin ve ihsanu nikahin. Азыр үйлөнүүгө, никеге болгон таргиптер кетип атат да, ошого кызыктыруулар кетип атат. Ихсан пакизалык, тазалык эки түрдүү болот, эки өңдө болот. Бири тазалыктан болгон пакизалык, экинчи никеден болгон пакизалык дейт. Yani kedi adam balası özünü afaf деп мындай өзүнү таза кармагандык себептен, өзүнү уяттуу кармагандык себептен адам таза жүрө алат. Ал эми экинчиси никелене турган болсо таза жүрө алат. Туурабы? Адам мисалы i'tidal ахвал деп коет, өзүңүздүн мындай дүүлүгүңүз үстөн болуп кетпеген, мындайча айтканда башыңызда өзүңүздүн акылыңыз, бардык дене мүчө өз ордунда турганда, адам уяттуу болгон болсо, өзү таза болгон болсо, абройлуу, намустуу болгон болсо, өзүнү сактап жүрө алат да. Уяттуу нерсеге барбайт. Ал эми экинчиси дүүлүгүп калганда, адам баласынын шахваты үстөн болуп кеткен, андан нике аркылуу болот экен да.
Пайгамбар алейхиссалам башка хадисте айткан, качанда бир жат аялды көрүп, ошонун сулуулугу жүрөңөргө түшүп калса, анда үйгө келип туруп аялыңарга жакындык кылгыла, себеби андагы көргөн нерсе аялыңарда дагы бар дейт. Ачадан нике аркылуу адам баласы кээде өзү пакиза жүрөт экен, таза жүрөт экен да. Башка хадисти караңыз. Аллаху акбар. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anh айтат. Бул хадис ошол үйлөнбөй жүргөн бардык жигиттерге арналат. Лаулам ябqa min ajali illa yawmun wahidun laqitullah bi zawja. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul shirarukum uzzabukum deyt. Rawahu Abu Ya'la fil Musnad. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anh айтат. Эгерде менин жашоомдон бир эле күн калды деген нерсени билип калганымда, анда мен Алла Таалага аял менен жолуккандын аракетин кылат элем, ошол күндү мен никеге үйлөнгөнгө жумшайт элем дейт. Анткени мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын айткандыгын укканмын, силердин эң жаманыңар бойдогуңар деп айткан дейт. Бойдоктор үйлөнгөнгө убакыты келип дагы, бирок дагы эле үйлөнбөй жүргөндөр силердин эң жаманыңар деп пайгамбарыбыз айткан сөзүн уккам. Ошондон бир күн калса да мүмкүнчүлүк болсо мен үйлөнүп алып туруп Алла менен жолуккандын аракетин кылат элем дейт. Шаддад ибн Аус радıyallahu anh айтат: "Ва кана кад захаба басаруху", көзү көрбөй калган учур эле дейт. Алладан сыноо болуп көзү көрбөй калган эле. Анан айтты дейт: "Завwijuni", силер мени үйлөндүргүлө деди дейт. Мени үйлөндүргүлө. Фа инна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам аусани алла алқаллаха а'заба. Анткени Аллахтын элчиси сүйүктүү пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мага Алла Таалага бойдок болуп жолукпоого мага осият берген эле дейт. Үйлөнүп жолук Аллага деп айткан эле, бойдок болбостон деп айткан эле деген экен да. Демек бойдоктун дини толук болбойт, бойдоктун тобасы толук болбойт, бойдоктун жашоосу таза болбойт. Аллага бара турган болсо таза жолуга албайт. Ошондон мен үйлөнүп алайын, пикиримди тазалап алайын, ички дүйнөмдү тазалап алайын, ибадатын ордума коюп алайын, мени үйлөндүргүлө деген экен да. Башка хадисте Абу Наджих радıyallahu anhuдан айтат: "Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, мискинун мискинун мискинун, ражулун лайсат лаху имраа". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Байкуш" дейт, мискин. Бизде мисалы биздин мазхаб боюнча факир, ана мискин деген эки сөз бар да араб тилде. Кембагал дегенге далалат кыла турганчы. Мындай колунда эчтеке жок, жакыр деген маанини туюнта турган эки сөз бар. Факир, ана мискин. Факир деп эмнени айтат десе, факир дегени кайсыл адам адна шай дейт да, нисаптан азыраак болгон нерсеге ээ болсо. Ба зекет важип боло турган нисап бар го. Мисалы күмүштөн эсептегенде 22.044 сом. Азыркы учурдагы фатва, кимдин 22.044 сомду обороту болсо, өзүнүн кажетинен, карзынан сырткары болгон, ушул бир жыл айлана турган болсо, ортодогу циркуляциясы каралбайт, анда бул адамга зекет берүү важип милдет болуп калат. Бул адам бай болуп эсептелет да. А ушуга жетпегенди факир деп айтат бизде. А мискин деп кимди айтат десе, мискин дегени анын бир күндүк дагы тамагы жок адамды айтат да. Ошо бир күндүк да тамагы жок адамга суранса болот, ошол өзүнүн күнүнө жетиштүү деңгээлде 2 мал тамактык, 2 мал тамакка бир нерсе суранса, ага адал ал суранса болот да. Ошо пайгамбарыбыз айтат, мискин деген сөздү иштетип атат да, мискин. Ой, байкуш дейт, анын эчтекеси жок. Бечара ал, бечара адам, байкуш адам дейт. Ушундай бир киши, анын аялы жок болсо дейт да. Десе анан сахабалар айтты, Алланын элчиси, "Ва ин кана касирал мал", эгерде байлыгы көп болсо дагы, ал адам эмне, мискин болуп калабы? Десе пайгамбарыбыз айтты, эгерде анын байлыгы көп болсо дагы деди. Жана ошондой эле пайгамбар сөзүн улады, "Мискинатун мискинатун мискина". Байкуш кембагал аял, байкуш кембагал кыз, байкуш кембагал кыз деди. "Имраатун лайса лаха заужун", ушундай бир аял, анын күйөөсү жок, жолдошу жок. Бул деле байкуш кембагал деди да. Десе сахабалар сурашты, Алланын элчиси, эгерде анын көп байлыгы болсо дагы? Десе пайгамбар алейхиссалам айтты, көп байлыгы болсо да деди. Туурабы? Адам алейхиссалам каякта жаралып атат? Бейиште, жыргалчылык, каалагандай болот, туурабы? Эч бир кемчилик нерсе жок. Кудраты мутлака, Алланын чектелбеген, бош эркин болгон кудурети түзмө-түз пайдалана турган нерсе. Аспап дүйнөсү эмес. Дүйнөдө бирдеке ысытайын десеңиз, ысытыш керек болот, ага жылуулук керек болот, туурабы?
Курсагыңыз ача турган болсо, бир нерсе жесеңиз анан тоесуз, жебесеңиз ач болуп кете берет, кыймылдасаңыз чарчайсыз дегендей дүйнөдө бир себепке таасир берип турат да Аллахтын кудурети менен. А бирок бейиште болсо андай нерсе жок. Түзмө-түз да. Ортомчусуз жыргалчылыгыңыздын баарын кандыра аласыз ал жерде. Каалап койсоңуз боло бере турган жерде. Ошондой жерде жаралган Адам алейхиссалам деле мискин болуп атпайбы туурабы? Ал киши да мискин байкуш болуп атпайбы? Жүрөктө бир тынчтык таппай эле бирдеке жетпегендей болуп эле эмне болуп атат деп аякка басат, биякка басат туурабы? Жашоодо бирдеке жетпегендей болуп атат да. Болбосо бейиште жашап атат. Ошончолук байлыкта жашап атат. Ошончолук падышачылыкта, бийликте жашап атат. Биз кыялданып жетпей турган, кулакка укпай турган, көз көрбөгөн жыргалчылыкта жашап атат. Бирок ошол нерсе да мискин да, байкуш да. Анан Алла субханаху ва таала эмне кылды? Хава энебизди өзүнүн кабыргасынан алып туруп жаратып берди. Ошондон кийин анан эми бай болду да. Эми ички дүйнөдө таппай жаткан ва бошоп турган жери толду да, урматтуу туугандар. Ошондуктан аялсыз бейиш дагы бейиш эмес деп коет алымдар. Аял жок боло турган болсо, бейишиң дагы бейиш эмес дейт. Эми дүйнө момундардын капасы болгон жер, аялсыз кантип эле урматтуу тууган эми бейишке айлансын да. Ошондон үйлөнүш керек. Исламда чоң талап, өтө чоң бир максаттар негизде адам баласыны үйлөнүүгө буйруган, үйлөнүүгө көрсөтмө берген. Haddasani Hakim ibn Umayr wa Damrat ibn Habib anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yeta'awwazu min kasadil ayama wa yad'u lahunna bin nafaq. Ушул hadis сөз менен аяктайлан да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейт: аялдардын, кыз келиндердин талап болбой калуусунан пана тилейт эле жана алардын пайдасына, мындайча айтканда, алардын кыз келиндердин базары жүрбөй калуусунан пана тилеп, алардын базарынын жүрүп кетишине дуа кылат эле Пайгамбар алейхиссалам дейт да. Ушул кыз келиндерди эркектер, балдар жуучулукка түшпөй калбасын, жуучу келбей калбасын деп пана тилечи экен Пайгамбар алейхиссалам. Жана аларга бин нафак дейт. Нафак деп ошо жүрүп кетүү, соода, башка нерсенин жүрүп кеткенин айтат да. Жана алардын соодасы жүрүп кетсин деп Пайгамбар алейхиссалам дуа кылчу экен да. Ошондуктан урматтуу туугандарым, демек ата-энелер өзгөчө жаштар, кыздар, убакыт келгенде үйлөнүш керек экенбиз, турмушка чыгыш керек экен. Ошондой эле балдарыбыз, кыздарыбыз, неберелерибиз дагы учуру келгенде аларды үйлөндүрүп, ачууланбастан, кой отур мен иштеп алайын, тигиндей кылып алайын, көрбөй тасыңбы, ойноп жүрөмбү дебестен, ар бир адамды өзүнүн ордуна коюп, Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Иманыңар толбойт, өзүңө каалаган нерсени башка бирөөгө кааламайынча, башка бирөө. Бул сенин балаң болуп атат, кызың болуп атат, эң жакының болуп атат, туурабы? Жакшылык каалоо дегендин мааниси эмне десе, бул хадиске кантип амал кылабыз десе, ал дегени ошо экинчи тарапка өзүңдү кой да, мен эмнени каалайт элем деп мамиле кыла бер дейт. Ушул учурда мага мен эмнени каалайт элем, ушул учурда мага эмне керек эле деп мамиле кылсак да. Ошо иншалла бардыгыбызга Алла субханаху ва таала амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.